Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калай Нурсенбековдун ысымын алып жүргөн Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскери институтунун түзүлгөнүнө 81 жыл толду. Өлкөбүздөгү адистештирилген офицерлерди даярдоочу бул жогорку аскердик окуу жайдын түптөлүү тарыхы Улуу Ата Мекендик согуштун алгачкы жылдарына дал келет. Ата Мекендик согуш башталган учурда 1941 жылы СССРдин аскер комитетинин чечими бар. Согушка келечектеги аскер адамдарды дайындап жөнөтө башташкан. Мына ошол жылдан бери аскер институту аскер адамдарды дайындап келатат. 1940 жылдын 6 ноябрында Советтер Союзунун коргоо боюнча элдик комиссариатынын буйругунун негизинде Кыргыз СССРнин Борбору Фрунзе шаарында Одесса аскердик авиациялык учкучтар мектеби түзүлгөн. Ал эми 1942 жылдын 3 январында аталган окуу жайдын алгачкы бүтүрүүчүлөрү ийгиликтүү аяктаган. Окуу жайдан жалпысынан 1500дөн ашуун учкуч даярдалып фронтко жөнөтүлгөн. Фронтто асман чабуулуна каршы туруп күжүрмөн эрдиктерди жараткандыгы үчүн учкучтар Ермолаевке, Жигуновко, Кабзаевке, Стройковко, Феоктистовко жана Васиндерге Советтер Союзунун баатыры деген наам ыйгарылып, душмандардын учактарын эбегейсиз санда жок кылуу менен аба мейкиндигинде өз чеберчиликтерин көргөзгөн. 1991 жылдан баштап Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алышы менен окуу жай авиациялык кесип ээлери менен гана чектелбестен, аскерлердин бардык түрлөрү үчүн взводдун командирлерин жана чек ара коргоочуларын дагы даярдоого өткөн. 1995 жылы окуу жай Бишкек аскердик авиациялык учкуч техниктердин окуу жайы деген аталышка ээ болгон. Окуу жай 2005 жылдын 30 апрелде Советтер Союзунун баатыры генерал-лейтенант Калай Нурсенбековдун ысымы ыйгарылган. Ал эми 2009 жылдын 29 декабрында Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн аскер институту деген аталышты алып, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө жогорку билимдүү офицердик кадрларды даярдоо милдети жүктөлгөн. Окуу жайды аяктаганда офицерлердин арасынан 1999 жана 2000 жылдардагы Баткен кобалаңына 40тан ашык аскер кызматчылары катышып, алардын ичинен Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен 5 адам эрдик медалынын ээси болушса, 2 адам ардак грамотасы менен сыйланган. Өлкөбүз эгемендүүлүктү алган жылдардын ичинде окуу жайдын 94 бүтүрүүчүсү кызыл дипломдун ээлери болса, алардын ичинен 2 курсант алтын медалга ээ болгон. Аскер институтунун бүтүрүүчүлөрү азыркы күндө да мекенибиздин булуң бурчунда өз кызматын үлгүлүү аткаруу менен офицердин даңктуу жана сыймыктуу кызматын улантышууда. Аскер институтунун өздүк курамы эл аралык жана республикалык масштабтардагы мелдештерге катышып, куралдуу күчтөрдүн намысын татыктуу коргоп келет. 2019 жылы өлкөбүздөгү пандемия учурунда шаарыбыздын коопсуздугун, тынчтыгын сактоо максатында атайын уюштурулган блокпосттордо өз милдеттерин татыктуу аткарышты. Москва шаарында улуу жеңиштин 75 жылдыгына арналган салтанаттуу аскердик парадта биздин курсанттар Кызыл Аянтта Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусун жана легендарлуу Панфилов дивизиясынын күжүрмөн байрагын бийик көтөрүп, татыктуу кадам таштап өтүштү. Кыргыз Республикасынын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган аскердик парадта дагы аскер институту Борбордук Аянттын көркүн ачып, татыктуу кадам таштап өтүштү. Курсанттарга ар түрдүү согуштук ыкмаларды иштеп чыгууну, аны тажрыйба түрүндө колдонууну, согушту уюштуруу жана башкарууну, ок атуунун негиздерин жана эрежелерин, ар кандай машыгууларды, күжүрмөн жана автомобилдик унааларды айдоону, аскер техникасынын түзүлүшүн жана аны калыбына келтирүүнү, ошондой эле мыйзамсыз контрабандалык топтордун чек араны бузуп өтүүсүнө бөгөт коюуну, мамлекеттик чек араны түрдүү кырдаалдарда коргоону үйрөтөт. Аскер жамааты өзгө койгон негизги максаты бул Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнө татыктуу, профессионалдуу, билимдүү офицерлерди даярдап бергенге биз дайым даярбыз.